Бийликтин атайын проектиси эрте айда өткөрүү аракети деген бир сындыр айтылат. Кара пиар, каралоо жасашты. Азыркы президентибиз иш алып барып атат, аракет кылып атат. Эл үмүтү партиясынын бийликтин проектиси деген сөз учурунда көп болгон да. Тилекке каршы ал жакта айынча-мынчалар списокко илинип калган, ал списокто мен түзгөн эмесмин. Түрдөн канча сом акча алдыңыз? Бюджетке түшөт, анан жок. Алган жоксуз. Албайсыздар. Президенттикке бара турган инсанга ылайыктуу бир программа дейм да. Депутаттын мынчалык рычагы жок да мындай программа ишке ашырганга. Эч кимдин рычагы жок. Бирок мамлекет башчы болбойт деди. Токтобойбуз. Канча каражатыңызга мындай? 820 000 сом. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто жарандык активист, Ленин бир мандаттуу округунан талапкер Эртай Исаков. Биринчи суроо, ушул саясий аренага аралашып баштадыңыз, анан активдүүлүгүңүз абдан мурдагыдан дагы жогору болуп атат. Мынчалык активдешишиңиздин себеби эмнеде? Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Рахмат. Алдава Неври студиясы чакырганыңызга, Кутумбек мырза. Бул жерде мындай болуп атат да, шайлоо болуп атпайбы азырчы? Азыр дагы шайлоонун жыйынтыктары чыга элек. Анан бул шайлоонун эрежелери да жүрүп жатат азыркы учурда дагы. Анан ошондой эле биз шайлоого чейин деле баягы коомчулукта көргөндөр бар, сиздер деле балким уксаңыздар керек. Бир анча-мынча болсо дагы кичинекей салымыбызды коомчулукка кошуп, жакшы иштерге себепкер бол деп жүргөн убактыларыбыз бар. Шайлоонун астында болсо, бул Ленин бир мандаттуу округу боюнча шайлоо болду. Ошол жакта колубуздан келишинче эл менен жолугушууларды жасадык. Ошондой эле шайлоо бүттү 28 май күнү. Азыр жыйынтыгын күтүп отурабыз. Андан кийин деле бул иштерибизди уланта бермекчибиз. Колубуздан келишинче көбүрөөк пайда кылсакпы деп, балким ошонун себебинен дагы бир аз активдүүлүк болуп жатат. Бирок шайлоонун жыйынтыгына карабай биз ишибизди уланта беребиз. Бул максат депутат болуш эмес, мандат алыш эмес, бир чиновник же бир бийликке келиш эмес, максат коомчулукка жардам берүү. А депутаттыкка аттанганын себеби бул жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары биздин мындай колубуздарга көбүрөөк инструмент берет. Ошол себептен биз аттанганбыз. Мына шайлоо боюнча азыр сиздин алдыңыздагы эки талапкерге тең иш козголуп, сотто жүрүшөт. Анан эми мыйзам дагы жазылып атат. Кайра шайлоо болсо дагы, болбосо дагы сиздин мандат алуу ыктымалдуулугуңуз азыр жогору болуп турат. Анан муну ушул бийликтин атайын проектиси эрте айда өткөрүү аракети деген бир сындыр айтылат. Буга кандай жооп бересиз? Биз эч кандай эч кимдин проекти эмеспиз, бийликтик эмеспиз, жана бир оппозиция же бир позиция. Биздин өзүбүздүн позициябыз бар, бул жаштардын позициясы деген. Биз ошо жаштар кандай иштейт экен, иштеш керек экенин көрсөтөлү, ынтымакты көрсөтөлү деген максатта жүрөбүз. Буга чейин да айтып келгем, мен эч ким менен менин байланышым жок. Бирөө менен байланышым боло турган болсо, чак казып чыгып, ошону коомчулукка жарыялап, өзгөчө шайлоо учурунда кээ бир оппоненттерибиз 4 бар. Алардын аттарына чейин билебиз. Жана алардын кимдер тургандан биздин кара пиар, каралоо жасашты. Ошолор дагы бул нерсени айтып чыкмак. Биз эч кимдин проекти эмеспиз, тем более бийликтики. Эртай мырза, бул сөз менимче мурдатан эле келатат. Буга чейин Эл үмүтү партиясына талапкерлигиңизди койгонсуз. Анан ошол Эл үмүтү партиясын бийликке көп жабыштырышканда, баягы Теңиз Бөлтүрктүн иниси бар экен ал жерде, анан жалаң жумушсуздардан турган партия мындай акчаны каяктан тапты деп баягы акчаңыздарга тиешелүү мекенчилдеги айрым талапкерлердин өтүшүн иши кылып Эл үмүтү партиясынын бийликтин проектиси деген сөз учурунда көп болгон да. Депутаттар айткан. Анан ошондон улам болсо керек. Сиз азыр Эл үмүтү партиясында барсызбы? Буга кандай жооп бересиз? Эл үмүтү партиясынан мен арыз жазып, катайлап чыгып кеткен эмесмин, бирок эч жерде мен катталган эмесмин. Шайлоого дагы мен Ленин бир мандаттуу округунан жалгыз өзүбүздүн атыбыздан чыктык. Бирок ошо Эл үмүтүдөгү балдар менен биз көбүнчө жаштар ал жакта билесиздер, атайын түзүлгөндө дагы ал баягы эскилерге аралашпасын деген болгон, бирок тилекке каршы ал жакта айынча-мынчалар списокко илинип калган, ал списокто мен түзгөн эмесмин. Эч кандай ал кездерде сөздөр айтылган билесиздер, ал тууралуу жооптор дагы бар. Бирок бүгүнкү күндө биз бардык жаштар менен кайсы гана партия болбосун, же бир кыймыл болбосун, же мамлекеттик кызматтарда иштегендер болбосун, мейли күч түзүмдөрүндө, мейли башка жеринде алар менен алака түзүп, иштешип, коомчулукка чогуу пайда алып келели деген ниетте иш алып барып алар менен кезигип жүрөбүз. Ошондой эле бул заман азыр көрүп атасыздар, смена поколений деп коет. Эскилер азайып, алар кетип, алар кайра ордуна жаңылар келет. Ошолорго биз дагы бир салымыбызды кошолу деп жүрөбүз. Негизи Эл үмүтү партиясы кандай партия, Эртай мырза? Анын ичинде мына
ошол эле Улукбек Карыбек уулу бар, Болот Ибрагимов бар эле активисттерденчи. Ошол кезде барларын билем. Азыркы күндөрү кимдер бар экенин мен так айта албайм. Чын анткени ал жакта списокты мен азыркы учурда көргөн эмесмин. Бүгүн июнь айы 2023-жыл, ошон үчүн айта албайм ким бар, ким жок деп. Мен байланышып турабыз балдар менен. Силер партиялаш болгонсуздар да, анан партиялаш деген өзү бир идеологиянын аркасынан, идеянын аркасынан, бир программанын аркасынан бирикти деген сөз да. Анан сиздер партиялаш болуп сүйлөшүп, карым-катнаш барбы ушул блогерлер менен? Эми карым-катнаш бар, бирок жанагындай партийный иштер болгон жок, чын айтканда. Партийный иштер анткени ал шайлоонун астында түзүлүп, чогулуп команда, шайлоого барып, бирок тилекке каршы көрдүңүздөр, жыйынтыктар кандай болгон. Ал партия көп жерден утуп, бирок кээ бир аймактардан өтпөй калган себептен болбой калды. Бирок партиянын негизинде эмес, бирок мындай бир идеялардын, жакшы иштердин негизинде биз байланышып жүрөбүз. Эртай мырза, кайра мына шайлоого келсек, кайра шайлоо болсо дагы, шайлоо болбой калса дагы сиздин өтүп кетүү ыктымалдыгыңыз жогору болуп турат да. Анан өзүңүз кандай сезип атасыз? Азыр мен мына болом деп эле турасызбы же кандай? Шайлоо тилекке каршы аябай кир өттү. Мен былтыркы ошо эл үмүтү менен мурдагы жылы болуп калат. Барганда аны баягы партия өзү баарын дайындап берген. Мен болгону барып, даяр жерде, уже баары уюштурулган жерде, элдер чогултулган жерде барып, баягы сөз сүйлөп, биз баягы катышканбыз. Бирок анда бир өзүбүз бир 5%-ын көрдүк десек болот да шайлоонучу. Быйыл мына 2023 жылы Ленин районуна чыкканда биз бир мандат, одномандатный партиянын атынан эмес, жалгыз өзүбүздүн атыбыздан чыктык. Ошондо баягы башынан баштап аягына чейин өзүбүз уюштуруу иштерин көрүп, ошондо биз шайлоо эмне экенин көрдүк. Ошон үчүн шайлоо эмне экенин көрөм дегендер болсо, шайлоого бир мандаттуу округтан катышыңыздар. Анан шайлоо өтө кир өттү. Өз көзүм менен подкуп болуп аткан, акча алып аткан, акча берилип аткан жерде, аларды кармап аткан жерден өз көзүм менен көрүп, түз эфирге чыгып, коомчулукта эле көрсөңүздөр керек. Эгерде мындай кетиште дагы шайлоо боло берсе, шайлоонун кылуунун эч кажети жок. Шайлоону жарыялап туруп, ошол жерден эле список менен акчасын алып, берип, өткөзүп коюш керек экен да. Бирок таза шайлоо деп айтыш кыйын. Бирок мага айтышты, бул шайлоо өтө таза өттү депчи. Эгер ушул шайлоо таза өткөн болсо, анда мурункуларын билбейм. 2020-жылы болгон шайлоо тууралуу маалымат беришти балдар. Багажын тергеп, пачкап, мындай эмеге сумка акчаларды ташып, уюктердин астына жеткизип барып, уюктердин ичине кирип, момундай акчаны кармап эле кирип келген кишинин паспортун алып, колуна акча карматып, ошол жерде шайлоо комиссиясынын көзүнчө ушундай иштер болгон дейт 2020 жылы. 21 жылы дагы кир өттү, көрдүңүздөр. Быйылкы шайлоо дагы өтө кир өттү. Анан шайлоодон башталат экен баардык иш. Мамлекеттин өнүгүүсү дагы ошо шайлоодон түптөр өткөнүнө мен көзүм жетти. Элдер шайлоого катышыш керек. 124 миң адамдан 17 миң адам барды. Бул 14%га жетпеген катышуучу. Элдердин саясий эрк, элдердин мындай жашоосуна тээ турган чоң чечимдер негизи эл кылат экен. Бирок ошо эл кылганда кантип кылат? Бул биринчи эле элдин өзүнүн мамлекетинде жазылгандай, мыйзам жазылгандай укугу бул шайлоого катышып берүүсү. Бирок бизде шайлоого катышпай койсо боло берет деп элдер шайлоодон тажап калгандан экен да көрсөтчү. Бул баары бир ошолор эскилер утат, акчалуулар утат, же болбосо админдик колдонгондор утат деп анан мына ушул күнгө келиптирбиз. Элдин мындайча айтканда үмүтү шайлоодон жок эсе. Азыркы шайлоодо деле ушу тең жарымы, балким жарымдан көбү ушу акча үчүн эле шайлоого катышып беришти деп мен ишенем да, тилекке каршы. Шайлоого мамлекет 18 миллиондон сомдон ашык каражат коротtu. Аз катышса дагы элдин убактысы кетти. Анан ар бир талапкер сиздердин убактыңызды, каражатыңыздар кетти. Сыр болбосо сиз канча каражатыңызга мындай 820 миң сом. Биз эң акчаны аз короткон кандидат болдук деп эсептейм. Бул баягы расход жагынанчы. Анан кээ бир талапкерлер болду, ушу 29 киши катышпады аягындачы. 40 канча киши заявка берип. Кээ бир акча салбай эле баягы ошол ЦИКка 100 миң сом берип, залогун коюп, ал 100 миң сомду биз дагы кайтара алабыз, анткени биз 5%дан көбүрөөк алдык. 5%дан көбүрөөк алгандар кайтарып берет экен. 100 миң сом берип коелу, баягы бир аз аты чыкса деген деле кандидаттар бар экен да. Бирок иштеген кандидаттардан бир 7-8 эле болду да, менин байкашымча. Эл менен жолугуп, рекламасын кылып, жана башкасын кылып, биз бир эле жерге баннер илдик, Жал микрорайонуна. Анан калгандары болсо баягы кичинекей бирге 90 деген баннерлер болду, бир аз рассадкалар болду. Бизге чоң эфирден пайдаланып да биздин колдоочуларга Ленин районунан 1317 адам келип добушун берди. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз, силер менен байланышта болобуз. Мындан кийин дагы ошол жак Ленин районунан жана Бишкек шаарынан жада калса башка областтардан келип бизге
агитатор эмес, доверенный лица деп коет официалдуу түрдө. Булар волонтерлор да мындайча айтканда. Эч бир акча албастан бизге чын жүрөгүнөн жардам беришти. Аларга терең ыраазычылык билдирем, штабка ыраазычылык билдирем. Айтор баардык кыргызстандыктарга, Кыргызстанда тургандарга, чет мамлекетте жүргөндөргө колдоочу рахмат айтмакчымын. Биздин ичинде бекер чыктык да мындайча айтканда. Болгону 820 миң жанакы официальный счетко салып, ошол жактан жанакы анча-мынча договорлорго, арендаларга төлөп аттык. Эми 820 миң сом деле сиз Зайпошки деп жүрөсүз. Бир жакшы 2007-жылкы фиттин акчасы да. Бул сиздин чөнтөгүңүздөн чыккан акчабы же? Жок, бул биздин чөнтөктөн чыккан жок. Биз жанакы 100 миң сом деле чыгардык. Калганы болсо биздин ошо тааныштарыбыз, досторубуз, колдоочуларыбыз келип жардам беришти. Эртай мырза, ушул материалдык маселеге келсек да, сизди бай адамдардын катарына кошкон маалыматтар чыгат да. Көк жардагы тенхаус үйлөрүндө байланышы бар дейт. Базар жаатында иштеп жүргөн бир акчалуу киши дейт. Негизи материалдык абалыңыз кандай? Мен өзүм мындайча айтканда, мен бай адам десем болот. Мен бай адаммын, өзүмдүн ушундай досторум бар, колдоочуларым бар. Жана ушундай мамлекетте жашайм деп. Бирок финансы жагынан алып караганда мен бай эмесмин. Өзүмдүн 2007-жылкы унаам бар. Канча жылдан бери. Жок, Camry. Канча жылдан айдап жүрөбүз. Өзүм ошо 2020-жылга чейин квартирант болгом. Мындайча айтканда, жатаканада жашадым, анан кийин квартирада жашап 2020-га чейин. Өзүм ишки баягы кантип жамбагасын деген суроо болуш керек боло, кантип акча табасың деген. Бизнесиңиз барбы деген суроо. Өзүбүз биздин бизнесибиз жок, чоң бизнесибиз жок. Өзүбүз биринчи касстан баштап ишмердүүлүк жасап келгенбиз. Биринчи акчамды мен биринчи кассамда таап, анан 4-чү касста Каракол шаарында жашап калганбыз. Убакыттуу аякта тачкист болуп жүргөм. Баягы 5 сомго бир мешок унду чыгарып берип, бир кварталга разнорабочий болуп иштегенбиз. Жада калса бир кездерде ошо тазалык мекемесинде көчө шыпырганга дагы орношуп биз иштегенбиз. Анан акыркы жылдары биз жанакындай компьютердин техника боюнан иштеп калдык, интернет орнотуулар менен иштеп калдык, видео наблюдение коюп иштеп калдык. Ошентип эле күнүмдүк тиричиликти жашоону улантып жүрөбүз. Жанакы мага тиешеси жок, башка эле компаниялардын бир башка бирөөлөрдүн үйлөрүнүн баары меники деген бул карандай калып, өзүмдүн бир эле үйүм бар. 2020-жылы көчүп баргам. Ага чейин квартирант болчубуз. Эртай мырза, сиздин блогерлик ишмердүүлүгүңүзгө токтолсок да. Мынакей блогер болуп, бизде Эрлан Кукулов абдан популярдуу блогерлердин бири болчу. Анан абдан жогорку добуш алып депутат болду. Депутат болгондон кийин бир аз мындай ийкемдүүрөөк, жалтагыраак болуп калгандай деп сын көп айтылат да. Бул да кайсы бир деңгээлде жарандык активисттерге карата жалпы эле бир депутат болгондон кийин мурдагыдай болбой кала албайт турбайбы дегенде бир көз караш жаратты да. Сиз кандай ойлойсуз? Сиз жарандык активист катары барып, блогерликтен анан саясатка карьера жасоонун артын кандай көрөсүз? Мен ойлойм, эмне үчүн болбойт? Замандын жүрүшүнө жараша, биз баягы заманга ылайык азыркы күндө мен туура эле деп эсептейм. Болгону результат көрсөтүш керек. Результат көрсөтпөгөн ушундай ситуациялар болгон болсо, алардын эми өзүнөн да, анан ошондой эле Эрлан Кокуловдун азыркы күндө мен жакшы иштеп атат, же жаман иштеп атат деп айта албайм. Мен билем, жогорку кеңеште ушундай депутаттар бар. Алар коомчулукка чыгып айтпайт, бирок аркасында реалдуу иштери бар. Жана ошондой эле мен билем, аттарын атабай эле коеюн. Ушундай депутаттар бар. Хайптын аркасында эле, кооз сүйлөөнүн аркасында бирок кылган бир иши жок да. Эрлан Кокуловдун дагы азыр убакыт көрсөтөт. Бирок тилекке каршы буга чейин канча мыйзам жазганды менде маалыматым жок экен. Өзүм тууралуу айта кетсем, ар бир адам ар кандай. Ким кандай максатта барган, эмне иштер жасайт, аны эл баа берет. Азыркы күндө Эрлан Кокуловго да эл өзү баа берип атат. Бирок бир адамды бир адамга байлаган туура эмес, себебинде 7 миллион киши, 7 миллион ар башка да. Бир депутат туура эмес иш кылса, ал депутаттардын баарын эле жокко чыгарып салганда туура эмес. Негизи айтсаңыз, эми мына Зайпошки деген кыймылды иштетип келатасыз, өзүнүн бир колдоочуларын топтоду ал, Анан ага бир телеграм группаларды ачтыңыз, ресурстар пайда болду. Анан шайлоого келгенде ошол ресурсту дагы шайлоого да колдонуп атасыз да. Мисалы, Зайпошки деген телеграм группага салып атасыз да партиянын программаларын, Бул кайсы бир деңгээлде
заёпошко кыймыл үчүн аудитория топтоп, анан ал ресурсту шайлоого пайдалангандыкты туура эмес болуп бул калбайбы? жерде тескерисинче, бул жерде именно ошол заепошкини биз канча 1,5 жылдан болуп калды жакындап түзүп 74.000 адам буга кол коюп берген онлайн петицияда. Ошентип жана телеграм группалардан 10.000ден ашуун каналдар бар, жана ошондой эле башка аккаунттар бар. Бунун максаты, биринчи максатыбыз бул Кыргызстанга оңурлуу унааларды алып келүү болчу. Бирок депутат деген бул машина эле көйгөйүн чечүү эмес, а башка дагы адамдар бар да. Айдоочулардан сырткары жашын артыңдар бар, бала чака бар, студенттер бар, бизнесмендер бар, жанагы башка көйгөйлөр көп да. Алардын да көйгөйүн бирөө чечиш керек. Ошол себептен биз биринчиси бул заепошки болуп чыкты. Биздин чоң проектибиз. Бирок бул бир эле проектибиз. Бирок бизде фундаментальный деген нерсем, жанагы эки нерсени айта кеттим. Андан башка дагы көп проектибиз бар. Буюрса аларды дагы айтып беребиз. Бул нерсени биз колдонгонубуз туура. Себеп дегенде биздин азыркы канча депутатка чуркап аркасынан биз жалдырап жүрөбүз. Если депутат болуп калсак, биз өзүбүз ошол 10.000 адамды дүрбөтпөй, 10.000 адамдын кол топтоп аларды кыйнабай, жалгыз депутат 10.000 адамдын үнүн ошолтукан чыгып, мыйзам жазып, айтып чыгарса болот. Ошол дагы биздин биринчи себебибиз болчу. Биринчи көтөрө турган маселебиз бул заепошки. Эми заепошки үчүн болушунча эле аракет кылып кыймылдап көрдүңүз да. Бийликтин депутаттарга жеткизип көрдүңүздөр, депутаттар да көтөрүп көрдү. Бирок мамлекет башчы болбойт деди, калган структуралар деле мындай болбойт деп, мындайча айтканда дагы улантасызбы же тарай турган болуп калдыкпы? Жок, биз улантабыз, бул аягына чейин барабыз. Биз айтып келгенбиз, токтобойбуз. Тескерисинче бул дагы оборот алат. Азыркы учурда шайлоо иштери менен бир аз азайып калды кыймыл аракетибиз. Бирок азыр бияк чечилгенден кийин буюрса бул нерсени улантабыз. Сиз баягыдан бери байкап отурам, мен дебей биз деп сүйлөйт экенсиз да. Биз дегенде кимдерди эстетсек болот? Сиздин артыңызда бир команда барбы? Команда бар. Карапайым элден чыккан 7 областтын балдары, кыздары арасында биздин кичүүлөр бар, улуулар бар. Мына өткөнкү шайлоодо эле чуркап жүргөн бул дагы команда топтолду. Бул Ленин району боюнча топтолду, Бишкек шаары боюнча топтолду. Буга чейин акыркы 1,5 жылда заепошки коомдук бирикмесин түзүп, ал жакта биздин командабыз бар. Жана ага чейинки кылып келаткан коомдук иштерибиздеги жардам берип жүргөн ыктыярчыларыбыз бар. Мына Кыргызстанда жаштар десем мен жаңылбайм. Көбүнчөсү жаш балдар. Эртай мырза, бүгүнкү күндө негизи азыркы бийликтин алып бараткан жолун, азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатын кандай баалайсыз? Азыркы бийликтин алып бараткан ишин жалпысынан айтсам, аракет кылып атышат чынында. Бирок кадр жок, жана ошондой эле тегерегинде жүргөн айрым фамилияларын атабай эле коеюн. Айрым адамдар өтө терс таасир, өлкөнүн келечегине балта чаап атышат деп мен айтсам болот. Жана ошондой азыркы бийликке дагы команда керек, командасы аз болуп жатат. Иштеген кадрлар көрүп атпайсыздар, кайта-кайта акимдер кетип атат, губернаторлор кетип атат, уят болуп атышат. Өздөрү жогору жакты мындайча подстава кылгандар учурлар болуп атат. Айтор көзөмөл бул жакта жок болуп, көзөмөл жетишпестиги бул баягы эле человеческий фактор. Бул жакта системный управлениени өзгөртүш керек. Азыркы мамлекеттин управлениясы бул эски. Бул азыркы заманга талапка жооп бербейт. Көрүп атасыздар, мурунку президенттер бир жумалап экранга эмес интернетке чыкпай калчу. Азыркы президентибиз иш алып барып атат, аракет кылып атат, бирок командасы жана тегерегиндеги адамдар жакшы иштебей жатат деп мен баа бермекмин. Андан башка иштерчи кайсыларды баалай аласыз, мисалы? Же кайсыларын сындай аласыз? Реакция бергенде мага жагат. Өзү соц тармакта отуруп, бир жумада бир көйгөйлүү маселелерди алып чыгып туруп, жооп берип коет. Бул дагы жакшы нерсе да. Мисалы үчүн акыркы кылган иши мага жакты да. Кандидаттардын баарын чогултуп, шайлоо алдында ушундай подкуп болбосун деп өзү суранды, талап койду. Жана ошондой эле өзү менен чогуу бийлик бутактарынын башчылары, министрлерди алып келип, ошол жерге отургузуп берди. Ошонусуна мен өтө ыраазы болдум да. Кумтөр, Кемпирабад деген сыяктуу иштерге. Кумтөр боюнча мен азырынча ыраазымын деп айта албайм. Себеп дегенде Кумтөрдөн канча акча түшүп атат, каяка кетип атат, мен маалыматым жок, ал эч кимдин маалыматында жок. Бирок тошто Кыргызстанга алдык. Бул жакшы нерсе. Бирок алгандан кийин иштерин мен мурункудай ачык айкын көрө албай жатам да эмнегедирчи. Мага жакпаган жанакы смарт контракт менен эгер ушул нерсени да келтирип койсо, смарт контракттан көрүнүп турат ачык айкын. Мамлекет конституция жазылган. Мамлекеттин байлыктары бул элдики деп. Демек, Кумтөрдөгү бул элдики. Сизге суроо, Кумтөрдөн канча сом акча алдыңыз? Кумтөрдөн
Бүгүнкү күндө акча бюджетке түшөт, анан Жеке. жок, Алган жоксуз. албайсыздар. Биздин программада Кумтөргө дагы жеке, кумтөрдөн жеке жаранга акча барат деген жок да бүгүнкү күндө. бирок мыйзамда жазылган. Сиз алышыңыз керек. Биздин ошол статья иштеш үчүн биз жанагы смарт контракт деген нерсеге ушул нерсени дагы бул глобал чоң мамлекеттик деңгээлдеги программабыз. Мамлекеттин кайсыл гана жеринде кең байлыктар болобу, башка байлыктардан акча түшүп атабы, ошол акчанын канча бир пайызы баары эле бюджетке кетип калбайбы, баары эле жолго кетип калбастан, бир канча пайызы сизге, смарт контракт менен сизге жазылат. Айлык болуп түшүш керек же кандай? Айына болуппу? Ай сайын түшүп туруш керек. Мейли 1000 сом, мейли 2000 сом ай сайын, бирок 7 миллион кыргызга бала төрөлдү, төрөлөр замат счет ачылат, смарт контракт аркылуу бир ачылат, болду. Аны эч ким атайын барып салбайт, автоматтык түрдө түшө берет. Аны көзөмөлдөгөн бул бир канча аудитордук компаниялар бар. Мисалга тарайта кетсек, өткөндө мына Тазалык компаниясынын Сарпашев деген жетекчиси, жаңылбасам, коррупция менен кармалып, счетный палатабыз биздики баарын ишчек соп-соңу деп айтышкан экен. Аудитор жеке компанияны киргизди, 1 миллион сом ага төлөп берди текшерген үчүн. Алар 20 күн отуруп текшеришти, 30 миллион недостатты чыгарды, 30 миллионду кайтарып берди. Бюджетке 29 миллион түштү, текшерген адамга 1 миллион берди. Бул кандай пайда? Көрдүңүзбү? Ушундай эле биз счетный палатадан анткени бул мамлекеттик болуп атпайбы? Сырттан көзөмөл болуш керек. Жана ошондой эле ачык айкын болуш керек. Эртай мырза, мына сиз Ленин районунда эң проблемасы көп жерден талапкер болуп атасыз. Суу кече пайда болду. Паркы бар, баягы Чортековдун боюндагы паркты салып берди эбелдер канчадан бери жүрүшөт. Анан сиздин негизи шайлоодогу ушул программаңыз кандай? Эгер кайра шайлоо болсо деле ага толуктуу өзгөртүү киргизесизби же ушул программа менен барасызбы? Эми толуктоо болуп калышы мүмкүн, албетте, анткени бул чукул шайлоо болуп калды. Күтүлбөстүк жерденчи. Анан биз канча убакыттан бери көп нерселерди мамлекетке көтөрүп келгенбиз, бирок тилекке каршы ишке ашпай жүрөт. Анын бири бул Кыргызстан өңүрлүү унааларды убактылуу уруксат берүү себеп дегенде азыркы күндө эле чет мамлекеттик номерлер менен Кыргызстанда кирип атышат, айдап атышат, мындай эч ким токтото албайт. Эч кандай мыйзам да жок токтото турган. Себеп дегенде ал үчүн ЕСтен, таможнядан чыгыш керек да. Азыркы күндө эч ким чыкпайт, туурабы? Эми бул кичинекей проекттердин бири бул Кыргызстан Заипошки, өңүрлүү унаалар киргизүү, тонировканы бекер кылуу, жана ошондой эле башка кичинекей маселелер. Чоң маселелер болсо бул эки багытта. Биринчиси бул Кыргызстанды кантип оңдойбуз, дүйнө аренасына кантип күчтүү кылып чыгарабыз деген нерсе, жана ошондой эле Кыргызстан өлкөсү кандай болуш керек дегенде. Бул эң эле биринчи келип, мындайча айтканда, тең укуктуулук, социальный государство баары укугу бирдей болуш керек. Мамлекеттик кызматтарды баары бирдей алыш керек. Экология жактан мамлекетибиз карабасак эртеңки күнү Кыргызстаныбыз жоголуп кетиши мүмкүн. Коопсуз болуш керек өлкөбүз. Эч ким көчөгө чыкканда коркпош керек. Мени өлтүрүп кетет, бизнесин тартып алат, же башка кылат, же бийликтин бирөөсү келип минтип кетет депчи. Жөнөкөй эле мисал, көчөгө чыкканда сиздин машина уруп кетпеш керек. Балдарыңыз көчөгө чыкканда, мектепке барганда, ойногондо коркпошуңуз керек. Ошондой эле экономикалык жактан күчтүү өлкө болуш керек. Бирок ушул нерсенин баарын жасаш үчүн эмне керек дегенде, бул эки нерсеге такалдык биз. Бул нерсени изилдеп отуруп, биринчиси бул иллюстрация. Иллюстрация дегенде бул мамлекеттин кызматкерлери таза, эч кандай коррупцияга аралашпаган, ушундай өз кызыкчылыгын коргобогон, элдин кызыкчылыгын коргогон кызматкерлер болуш керек экен. Ошондо гана биз өнүгөбүз, болбосо ортодон акчаны алып жеп, өздөрүнүн чечимдерин каалагандай жасап көрүп атпайсыздарбы? Мисалы үчүн азыр бир эле мисал, бир аким жөнүндө айтып кеткем. Бир аким болот, ал жейт, ошол эле суусу курулбайт, суусу чыкпайт, паркы курулбайт, жолдор жасалбайт, тротуарлары жок. Анан билинет, что ал урда болгон экен. Аны камайт, кесет, соттойт. 2 жылдан кийин сиз башка бир аймакка барып калсаңыз, ошол эле аким башка бир кызматта, чоң кызматта иштеп аткан болот, көрсө, аны сот актап койгон экен. Мындайча айтканда, иллюстрация болсо, иллюстрацияны биз деген кандай кыла алып атабыз? Жөнөкөй эле иллюстрация сөз менен эмес, бул нерсени биз жаңы технология, мындайча айтканда, атайын программа бар, блокчейн билесиздер, криптовалюта. Ошо блокчейнге киргизиш керек да, бул нерсени жазыш керек. Ал нерсе өзгөрбөйт, эч ким өзгөртө албайт, эч ким өчүрүп жок кыла албайт. Соттун чечимин сот өзү жок кылып коюшу мүмкүн, документтерин жок кылып коюшу мүмкүн, өрттөп коюшу мүмкүн. Аны болду. Билбейсиз. Же сайт жасап койсо, мейли, карчектин текшерип атпайсызбы? Мунун тонировкасынын уруксаты бар экен, мунун штрафы бар экен деп, ал карчек деле бирөөнүн серверинде, бирөөнүн компьютеринде мынтип турат. Аны деле алып жок кылып койсо болот. Блокчейн системасы бул дүйнө жүзүндө канча миллиондон компьютерлардын ичинде түшөт. Бул нерсе өзгөрбөйт. Экинчи кызматка келе турган болсо текшерилет.
базаға түшөт дагы сен баланчанчы жылы урдаган экенсиң момча акчаны, сен акталып кетипсиң, сен кара тизмеде бар экенсиң, сен мамлекеттик кызматка элдин акчасын бөлүштүрүүгө жана башка чечимдерге аралашпайсың деп да ошондо гана таза кызматкерлер келет. Таза кызматкерлер келсе таза иш болот. Жана ошондой эле бардык контракттарды, мындай Кыргызстан бул чоң компания. Жеке компания десек болот, ошондой эле чоң компания. Бул Кыргызстан деген бул договор, бул келишим. Сен мону кыласың, мен мону кылам. Ушул келишимди деген биз өйдө жактан баштап кичинекей келишимге чейин, ушул нотариустарга чейин смарт контракт аркылуу ишке ашырышыбыз керек. Бул эртеби кеч бул нерсе болот баары бир. Бирок Кыргызстан биринчи болуп дүйнөдө жеке компаниялар колдонуп атат азыркы күндө. Ушундай Bitfinex деген компания бар экен, 81 миллиард оборот менен ушул ишти алып барат. Биздин оборот кичинекей эле, 81 миллиард эмес, биздики кенедей эле турат. Сырткы карыз канча? 4 миллиард долларбы? Ички акчабыз деле аз эле. Эми ошол келишимдин баарын аткарганда гана бардык тараптар биз утушка ээ болобуз. Эч ким ортомчу боло албайт. Эч ким өзүнүн кызыкчылыгын киргизе албайт. Мисалы, бир кумтөргө окшогон дагы бир бизде гендерибиз толуп тура. Ошо кумтөргө окшогон дагы бир генди таптык дагы ошол жерден мамлекет бир инвесторго берди. Чет мамлекеттен келди, ал менен договор түздү. Ошол смарт контракттын негизинде ал жерде мамлекет дагы өзү ал инвестор ишин аткарат, жана кетип калбайт деп кепилдик берет. Инвестор келгенде дагы биякта революция хоть 3 жолу болду бизде, 3 жолу эмес, 10 жолу болсо деле ал акчасын жоготпойт экенин гарантия берет. Жана ошондой эле бул келишим өзгөрбөйт. А келишимден түшкөн пайданы ошол замат программа аркылуу, смарт контракт аркылуу бардык адамдар бир заматта алат. Жана ошондой ушул келишимге биз байлап атабыз. Значит, адамдар бар жакшы, жана контракттар бар жакшы. Ал контракттар кагаз түрүндө эмес, ал именно блокчейн аркылуу ишке ашырылат. Бул өзгөрбөйт. Значит, бул базовый, фундаментальный нерсе. Ушул нерсени жасап алсак, жанакындай мына тамчыныкындай туалетке окшоштуруп салып койгондор акчаны жей алышпайт, азырында 2 эсе кустурат. Эми адам баарын көзөмөлдөп жетишпейт, система иштесин деп атасыз да. Система иштесе, система өзү көзөмөлдөйт. Значит, человеческий фактор жок болот. Ошондо жеп ичкендер болбой калат да. Неге базовый нерсе ушул эки нерсе. Эртай мырза, сиздин бул программаңыз жакшы, бирок бул президенттикке бара турган инсанга ылайыктуу бир программа дейм да. Депутаттын мынчалык рычагы жок да мындай программа ишке ашырганга. Ал үстүнө бир мандатты округтан баратасыз. Ишке ашырууга эч кимдин рычагы жок. Жана калса президент дагы мындай чоң чечимдерди жалгыз кабыл ала албайт. Эгерде президент жалгыз кабыл ала турганда, анда бизде башыбыздан канча президент өттү, биз мамлекет өнүгүп кетмек. Бул элге кайрылам. Ушундай чоң чечимдерди кабыл алганда, саясий эрктүүлүктү көргөзгөндө бул элдин эрки, элдин чечими болуш керек. Жалгыз адам, жалгыз президент да эч ким жасай албайт. Ошол себептен канча деген президенттерди көрдүк. Командасы жок. Командасы жок себептен ишке ашыра албай, бут тозлор болуп, тегерегинде интрига болуп, революция болуп, 3 жолу төңкөрүш болду. Жок, сиз депутат болуп калдыңыз дейли. Ушул программаны кантип аткаруу бийлигин ишке ашыртасыз? Биринчи, мен бул нерсени элге түшүндүрөм. Көп эл түшүнгөндөн кийин, эл өзү талап кылгандан кийин, калган жогорку кеңеш болобу, башка аткаруу бийлиги болобу бул нерсени автоматтык түрдө кабыл алып беришет. Эртай мырза, негизи ушул азыр мисалы парламентте партиялык көпчүлүк деп, эгер сиз бир партия менен барып, ал партия көп мандат алган партия болгон болсоңуз, ошол жерде бир аба ырай жараткан партия болмоксуз да. Азыр бир мандат округтан баратасыз да. Анан парламентке барганда элге айткан убадаларымды ишке ашыра албай калбаймбы деп коркпойсузбу? Биз ишке ашыра турган нерселерди кепилдик менен айтып атабыз. Калган нерселерге болсо биз элге түшүндүрүп берип атабыз. Ушундай кылсак, ушундай болот, жана ошондой эле биз өзүбүзгө таянбайбыз, биз элге таянабыз. Биз ар бир райондон жамааттар түзөлдү деген биздин программабызда бар. Ошол жамааттар ишке ашыра турганга ошол өзүнүн районунан өкүл болуп беришет. Жана ошондой эле ар бир райондон, жана ошондой ар бир областтан, ошентип биз жалпы кыргызстандыктар Кыргызстаныбыз өнүгүш үчүн, гүлдөш үчүн салымыбызды кошуш керек экенин себептегенде ошол 90 депутат эле илип койбой, же аткаруу бийлигине, же жалгыз президентке илип койбой, биз калганыбыз карап отура берген үчүн азыркы күнү ушундай келип такалып отурабыз.